Каспийде Баткен районунун Көкташ айылындагы суу бөлүштүрүүчү жайга Тажикстан жарандары видео көзөмөл орнотуу баштаган. Ага кыргызстандыктар каршы чыгышып, көп өтпөй эки элдин жарандары бирин бири таш ыргытуудан улам абал курчуп кеткен. Баткендин Аксай, Ак, Татыр, Самаркандек айыл аймактарына өзгөчө кырдаал режими киргизилген. Мындан сырткары чек арадагы абалга байланыштуу облустук штаб түзүлгөн. Акыркы маалыматтарга караганда чек арада чыккан чырдыгын кесепетинен 31 адам набыт болуп, 154 киши жабыркады. Баткен облусунда головной суу бөлүштүрүүчү жай Кыргызстанга таандык. Бул тууралуу Кабар агенттигиндеги маалымат жыйында Тышкы иштер министрлигинин биринчи саясий департаментинин биринчи катчысы Эрмек Кыштобаев билдирди. Кыштобаев головной суу бөлүштүрүүчү жай Кыргызстан аймагында жайгашкан жана ал Кыргызстанга таандык экендигин белгиледи. Маалымат булагы Медиа Центр. Садыр Жапаров мен Эмомали Рахмон телефон аркылуу сүйлөштү. Кыргызстан президенти Садыр Жапаров Тажикстан президенти Эмомали Рахмон менен телефон аркылуу сүйлөштү. Бул тууралуу айрым маалымат булактары жазып чыкты. Президенттер кыргыз-тажик чек арасындагы кырдаалды талкуулаган. Эртең чек ара боюнча өкмөттүк комиссия жолго турганы айтылды. Маалымат булагы Назар Ньюс. Сооронбай Жээнбеков эл кайгысын арты менен өз атын чыгарчу мезгил эмес. Экс-президент Сооронбай Жээнбеков Баткен облусунда болуп жаткан каргашалуу окуяга байланыштуу билдирүү жасады. Ал Баткенде болуп жаткан окуялар жалпы кыргыз халкынын жүрөгүн оорутуп жатканын белгиледи. Кайтыш болгон мекендештерибиздин жакындарына көңүл айтып, аза кайгысын тең бөлүшөрүн билдирди. Урматтуу мекендештерим, азыр чагымчылдык калтырбай, биримдикти баарынан жогору кое турган учур болуп турат. Эл кайгысынын арты менен өз атын чыгарчу мезгил эмес. Мамлекетибиздин жетекчилигин, чек арачыларыбыздын, күч органдарынын, Баткендеги мекендештерибиздин аракетин жапырт колдойлу. Ыйык ороз айында ар бирибиз сабырдуу бололу. Чыр-чатакка эмне себеп болгонун иликтегенге убакыт болот. Азыр элди козутпайлы. Биздин жарандык негизги колдообуз мына ушул. Жараткан Кудай элибизге амандык, жерибизге тынчтык берсин, деди экс-президент. Маалымат булагы Медиа Центр. Кыргыз эли, мен Көкташтан болом. Кече уруштун башы да менин үйүмдөн түнү кирген тачиктер. Кандай болсун, өйдө жаш балдар эмоцияга алдырбай, сиздерден суранды ушу адамдарга кулак салайлык. Биз көрүп келдик, азыр келдим. Автомат берип аякпай, өздөрү чечип, кайсы маалда болсо берип, бул провокация кылды, ояка бияка качпайык. Онча жарандарыбыз жабыркады. Мына мен биринчи тажик алдымда туруп, балдар комушум жыгылды. Ушуларга кулак салышыбыз керек. Ушулар эмне десе, ушулардын айтканды кылбасак бизде айлабыз жок. Давайте сейчас сделаем все организованно и правильно, чтобы у нас не было хаоса. Здесь в здании полпредства созданы два штаба. Отдельно штаб, который координирует всю ситуацию по границам, отслеживает каждую минуту все стычки, которые происходят. Поверьте, мы знаем фактически в онлайн-режиме, где что идет. Все сообщения в соцсетях, они могут быть 2 часа назад, 3 часа назад, но это очень сильно нагнетает обстановку. Все на эмоции. Ситуация непростая. Вчера договорились о снижении напряжения, отводе войск и начале переговоров. Давайте 1-2 дня сейчас вот эта работа пройдет. Путин Кыргызстан менен Тажикстан ортосунда жаңжалды жөнгө салууда ортомчулук кылууга даяр деп билдирди. Журналисттердин суроосуна жооп берип жатып, мамлекет башчысынын маалымат катчысы Дмитрий Песков. Албетте биздин ар кандай форматтагы жалпылыгыбызды эске алганда, бул ЖКО президент Путин уюмга мүчө өлкөлөрдүн ортосундагы келип чыгышы мүмкүн болгон курч көйгөйлөрдү чечүүдө ортомчулук ролду ойноого ар дайым даяр. Ал буга чейин бир нече жолу көрсөткөн, деди Песков. Кыргызстан менен Тажикстан ортосундагы жаңжалды Россия мамлекетинин башчысынын ортомчулук кылуу мүмкүнчүлүгү жөнүндө суроого жооп берип жатып, учурда биз жасалган дипломатиялык иштерге жана ок атышууну токтотуу чечимине оң баа беребиз. Биз бул чечимди кубаттайбыз, деди Песков. Эске сала кетсек, 29 апрелде Кыргызстан менен Тажикстандын чек ара аймактарынын жашоочуларынын ортосундагы жаңжал эки мамлекеттин аскерлеринин куралдуу тирешүүсүнө чейин жетти. Кыргыз-тажик чек арачыларынын ортосундагы кагылышуу 6 сааттан ашык убакытта созулду. Эки тараптан тең кан төгүлүп, кыргыз тарапта 100дөн ашуун адам жаракат алды. 13 адам каза болду. 29 апрелде кечинде тараптар ок атышууну токтотуу жана күчтөрдү чыгарып кетүү боюнча макулдашты. Маалымат булагы Медиа Центр.
Камчыбек Ташиев Тажикстан УКМК башчысы менен жолукту. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев Тажикстан УКМК башчысы Ятимов Саймумин менен жолукту. Бул тууралуу кабар агенттигине УКМКнын басма сөз кызматынан кабарлашты. Ташиев жергиликтүү жалпыга малымдоо каражаттарына берген маегинде бардык суроолор чечилип жаткандыгын айткан. Бүгүн кечке чейин кырдаал жөнгө салынат деп айтылат маалыматта. Маалымат булагы Назар Ньюс. Өзбек президенти Жапаров жана Рахмон менен сүйлөштү. Өзбекстан президенти Шавкат Мирзиёев 30 апрелде Кыргыз президенти Садыр Жапаров менен Кыргыз-Тажик чегарасындагы абалды телефондон сүйлөштү. Бул тууралуу Өзбек президентинин расмий сайтында кабарланды. Анда Кыргыз-Тажик чегарасындагы абал жана аны жөнгө салуунун жолдору талкууланганы айтылат. Ошондой эле Кыргызстан менен Өзбекстан ортосунда ушул жылдын март айындагы кабыл алынган чечимдер жана келишимдерди аткаруу сүйлөшүү жүргөн. Ушул эле күнү Мирзиёев Тажикстан президенти Эмомали Рахмон менен телефондон сүйлөшкөнү белгилүү болду. Анын жүрүшүндө Кыргыз-Тажик чегарасындагы абал талкууланган. 29 апрелде Өзбекстан тышкы иштер министрлиги чегарадагы соңку жагдай боюнча билдирүү таратып, жабыр тарткандар көбөйүп бара жаткандыктан коңшуларды ынтымакка чакырган болчу. Маалымат булагы Азаттык. Саатбек Эгембердиев аркада абал оор. Лейлик районундагы эң четки айыл өкмөтү жаңы жерде ок атуулар айылда уланып жатат. Аймактагы май куючу бекеттер, дүкөн кампалары өрттөлүп, таланып тонолгон жаңы жер айылдык кеңешинин депутаты мурдагы айыл өкмөт башчысы журналист Саатбек Эгембердиев Азаттыкка курган маегинде билдирди. Саатбек мырза, сиз жашаган Лейлик районундагы Арка айыл аймагында кырдаал тынч эмес деген маалыматтар бар. Ушул тапта абал кандай? Арка, Достук, Жаштык жана Борбордук айылдары жаңы жер айыл өкмөтүнө карайт. Кырдаал чындап эле оор. Кече ок чыгаруу токтойт деген менен эртең менен азандан кийин эле кайра башташкан. Жол боюндагы май куючу бекеттер, дүкөндөр өрттөлдү. Үйлөр күйгөн тууралуу маалыматтар бар. Мектепте миномет менен аткылашыптыр деп уктук. Биз да азыр талаада адырда жүрөбүз. Айылга эртең менен барып келгенбиз. Саат 8дерде Кыргызстан тараптан 10 чакта аскер техникасы келип, айылдарга кирип кетишти деп айтышты. Айылдын эли кайда? Эвакуация болду беле? 4 айылдагы кары-картаң аялдарды, балдарды бардын кечили алысыраак, тынчыраак жактарга коңшулаш Маргун айылына жибергенбиз. Аларды жеткирип эркектер кайтып келген элек. Белгилеп айтып коюучу нерсе, Маргунда эл чогулуп бизди күтүп алышты. Өтө жакшы уюштуруп коюшуптур. Бизди тосуп алып, жатак жайыңар, бара турган жериңер барбы деп сурап, баргандардын курсактарын тойгузушту. Жаңы жерде көп улуттардын өкүлдөрү жашайт. Тажиктер да аралаш эле. Алардын абалы кантты? Ооба. Бизде Борбордук айылында тажиктер көп жашайт. Алар деле тынч жактарга эвакуация болуп кетишти окшойт. Мындай кырдаалда ар ким коопсуз жактардагы өз тууган тааныштарын издешет. Мында деле ушундай болду. Тажиктер деле коопсуз жактардагы тааныш туугандарыныкына кетишсе керек. Караңгыда байкай албадым. Арка аймак Кыргызстандын эң четки Тажикстан менен ортосун бир жол бөлүп турган айыл. Жол боюндагы май куючу бекеттер, дүкөндөр өрттөлдү. Талаптан олду деп кабарланып жатат. Чындыгы акыбалы кандай? Эл чындыкты билсин. Сыймык Жапыкеев 300 офицер менен Баткенге барууга президенттен уруксат сурады. Урматтуу башкы командачы Садыр Нуркожоевич, финансы полициясынын жамааты сизден уруксат сурайбыз. Фин полиция чөөлүп кеткенине карабастан, Финполдун толук жамааты Баткенге барып, элибиздин тынчтыгы үчүн өз жаныбызды аябастан барып баскынчыларга каршы туруштук берүүгө 300 офицер чыгып кетүүгө даярбыз. Фин полициянын өздүк курамы штаб, спецназ, оперлер, тергөөчүлөр жана башкы офицерлер барыбыз элибиздин, жерибиздин, мамлекетибиздин бүтүндүгү, тынчтык үчүн турууга милдеттүүбүз. Уруксат бериңиз, жолдош президент. Финпол толук ликвидация боло элек. Ошол себептен бизге курал жарактарын кайтарып беришсе, биз Баткенге чыгып кеткенге накпыз. Маалымат үчүн бул билдирүү Финполдун убактылуу жетекчиси Султанов Жомарт Амановичтен келген. Бул пост пиар үчүн эмес, мен пиарга муктаж эмесмин дейт. Маалымат булагы Медиа Центр. Эл чындыкты билсин. Ташиев Баткенде жабык жыйын өткөрүүдө. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев Баткенге барды. Азаттыктын кабарчысы саат 11:20 маалымдагандай, ушул тапта ал облустук администрацияда жабык жыйын өткөрүп жатат. 28 апрелде Кыргыз-Тажик чегарасында чыр чыгып, 29 апрелде да уланган. Баткен жана Лейлик райондорунда атышуу болуп,
үйлөр жана имараттар өрттөлдү. Соңку маалыматка караганда Кыргыз тараптан 134 адам жараталды. Алардын 13-ü каза болду. Тажикстандын бийлиги жабыркагандар тууралуу расмий маалымат бере элек. Журналисттери 90 адам жаратылып, 10-у каза болгонун билдирүүдө. Облустук милиция ок атышуу токтогонун айтты. Бейрасмий маалыматка караганда айрым жерлерде ок атылып жатканы угулууда. Баткен жана Лейлек райондорунда кеминде 11 айыл, 5 тозот жабыркады, 1 айыл жана май коюучу 27 бекет толук өрттөлдү. 1 айылдын башчысын тажик тарап барымтак алды. Чегара кызматы УКМКга карайт. Маалымат булагы Азаттык. Ел чындыкты билсин. Шултоо таба албай турган немелер топтолушуп алышып, бийлик элге чыгып жооп бер деп жалжакташат. Бийлик алдына чыкса адамга окшоп угушпайт. Ушулардын Баткенге күйүп жатканында шегим бар. Күйгөн адам ак үйдүн алдына барып алып куру кыйкырып, баатыр болбой, вес мешогун жоонуна артып, кружкасын артына байлап өз алдынча бара берет. Кайерде каргаша болуп жатса. Булар тескерисинче Баткенде болуп жаткан кайгылуу окуяларга ого-бешиптер кошумча болушуп жатышат. Себеби бийликтегилер азыр кандайдыр бир аракеттерди жасоо керек. Бул жапайларга алаксыбай Бишкекте жатышып Баткен деп кыйкырышкандарынан кимге пайда? Тартип эле жок эл эмес, таптакыр уяты жок элбиз. Тажиктер Рахмондон коркуп ооз атышпай кысып эле жатышат. Сасык тажиктердин жанында ким болдук дейт Шамурза Бөрүкулов. Ел чындыкты билсин. Ар бир адамдын өмүрү жана мекендин ар бир карыш жери биз үчүн аманат. Урматтуу элим, 2 күндөн бери өлкө өтө оор кырдаалды баштан кечирүүдө. Мамлекеттин бүтүндүгү коркунучка кептелип, Баткен облусунун аймагында жашаган мекендештер жана аскер күчтөрү оор акыбалда калды. Мындай учурда саясатчы, жөнөкөй жаран аскер адамдары бардыгы биримдикке келип, бир муштумдай түйүлүүгө тийиш. Ошондой эле акылман элибиз айрым сырткы күчтөрдүн мекендин тынчтыгын бузууга аракет кылган тараптардын жетегине түшпөй, ынтымак жана сабырдуулукту карманышы зарыл. Мамлекетибизге өз колдообузду көрсөтөлү деп чакыргым келет. Өлкө башчыда болгон аракеттерин кылып, тийиштүү кадамдарын жасап жатат. Эки элдин ортосундагы алаканын алкагында сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жаткан учурда бардыгыбыз өлкө башчыга жардам беришибиз керек. Мына коопсуздук кеңешинин ыкчам жыйыны өттү. Учурдагы кырдаалды жөнгө салуу үчүн биринчи вице-премьер-министр Артем Новиков башында турган жумушчу топко тапшырылды. Кырдаалды тынчтык жол менен жөнгө салып алалы. Улуу Ороз айында башыбызга келген мындай оор кырдаалда коңшу мамлекеттин жетекчилиги жана күч түзүмдөрү акыл калчап, дипломатиянын чегинде иш алып барат деген ишенимдемин. Биз тараптан дагы сабырдуулук менен маселени терең талдап билүү зарыл. Ар бир адамдын өмүрү жана мекендин ар бир карыш жери биз үчүн аманат. Мекен баарыбыз үчүн кымбат, ал эми генерал үчүн 2 эсе болууга тийиш. Күч түзүмдөрүн жетектеген офицер катары тажрыйбамды. Күчүмдү мекен үчүн даярмын жана бардык запастагы офицерлерди катарга турууга чакырам. Мекен бирөө, ал Кыргызстан. Маалымат булагы Медиа центр.